Достор, азыр бизге эмне керек болот? Канцелярский нож, метр, анан мындай термоклей керек болот. Анан инкубатордун өзүнө кете турчулар мына 2 кулер, провод, терморегулятор 220 вольттук. Анан ушундай 2 патрон керек болот. Анан 2 лампочка. Анан блок питания 12 вольттук. Бул кулерди иштетиш үчүн. Мына достор, эми биз эң алгач ушул эмесин жасап алалы, корпусун жасап алалы. Ал корпуска бизге деген ошо капталы 40 болуш керек. Капталы 40. Аркасы да 40 болот. Ченеп азыр канцелярский менен кезебиз. Мына достор, бүт баарын кесип даярдап алдык. Эми азыр мына термоклейди сайып койдум. Эми ушу менен буюрса азыр бириктиребиз бүт. Баардык жагын жакшылап клейлеп алабыз. Мына достор, эми азыр биз бул корпусту чогулттук. Эми бул клейлер кургап, айтып биткичекти. Биз электроника менен алек бололу. Анткени даярдап ала турган нерселер бар. Ошолорду даярдап алалы. Мына достор, азыр электроника тарабына келдик. Буюрса, мына азыр 2 лампочканын патрондоруна провод улап алдым. Узундугу 1 метрге жакын. Анан эми азыр ушул куллерлерге дагы проводдорду узартып улап алайын. Анткени бизге азыр тигил инкубатордун корпусуна улап атканда бизге пайдалуу мындай жеңилирээк болот.
Бунун проводдун бир тарабында мындай бизде кызыл болгон сызык бар. Ошо менен эле бунун плюс минусун ажыратып алабыз. Мисалы мен кызылына плюсту каратып кошуп алам. Минусуна өңү жок тарабы кошулат. Мен азыр буларды улап туруп, изолента менен жакшылап оройбуз. Экинчисин дагы улайбыз. Экинчисинкин дагы. Мына достор, ушул кайдан минусун, плюсун аныктайбыз десеңер, ушул проводдо эле көргөзүлүп турат. Мына кызыл плюс, карасы болсо минус. Ушундан айырмалап алабыз. Мына бул достор жакшылап изолента менен жакшылап орогула, анткени инкубатордун ичинде нымдуулук аябай көп болот. 50% нымдуулук болот. Ошого туруштук бергидей кылып, жакшы кылып эринбестен ороп алгыла. Мына достор, эми мен проводдорду улап, узартып алдым. Ушу 1 метрге жакын проводдор. Лампочкага да улап алдым. Эми биздин корпусубуз уже клейлери кургап, уже даяр болуп калды. Азыр биз орнотуп баштайбыз. Мына достор, азыр биздин уже даяр болуп калыптыр. Клейлер кургап, катып. Азыр күллерди орнотобуз. Анын үчүн орнотуш үчүн мен ушундай пеноплексден эле жазып алдым. Бул күллер деген мындай жабыштырып орнотуп салганга болбойт. Анткени абаны жакшы үйлей албай, циркуляция жакшы болбой калат. Ошон үчүн бул стенадан кичине ушундай 2 сантиметрдей чыгып туруш керек. Ошону аба жакшы айланыш үчүн ушундай расстояние калтырып атам. Мына достор, ушундай аралыкка клейлеп чаптап койдум. Эми азыр күллерди жабыштырабыз. Күллерди да жабыштырып алалы. Ушул расстояние сөзсүз кармалыш керек да. Ошо расстоянияны унутуп калбагыла, калыптырбай койбогула. Ушул расстояние аябай роль ойнойт. Вентилятор иштегенде жакшы аба алмаш үчүнчү. Аркадан дагы аба жылышы керек да. Циркуляция болуш керек. Азыр экинчиси болсо мына ушул тарапка коюлат. Ушул тарапка коюлат. Аба бияктан кетет, бияктан сорулат. Ушундай тегеренип циркуляция болот да. Ушундай тегеренип циркуляция болот. Дальше кеттик. Мына достор, экинчисин да чаптадым. Мына экинчисин да чаптап, булар жакшылап ушу клейин жакшылап клейлеп алабыз. Биринчиси болсо уже катыды. Азыр булардын клейи катыгычакты биз лампочкаларды даярдап, лампочкаларды орнотобуз. Андан кийин буларды орнотуп бүткөндөн кийин анан монтажды, электромонтаждарын жасайбыз. Мына достор, терморегуляторду дагы азыр чаптап алайын. Ошо капталына эле улагантам. Ушул капталына чаптайбыз. Достор, эми
биздики лампочкалар калды. Лампочканы ушундай вентиляторго жакын орнотом. Вентилятор абаны үйлөп бериш үчүн. Мына өзүңөр байкап турсаңар керек, азыр бир күллерибиз болсо бери көздөй турат, жакын. Бирөөсү болсо арт тарабында турат. Ушул эко ушундай абаны ушундай айлантыш үчүн койдум да. Бирөө берки тарабын, бирөө аркы тарабындагы абаны тегиз айлантып тургудай кылып. Азыр ушундай кылып орнотобуз. Экинчисин болсо бул жагын орнотобуз. Мына достор, бүт лампочканы да туташтырып алдык. Лампочканы экөөнү тең туташтырып алдык. Вентиляторларды да туташтырып алдык. Эми ушул проводдорун терморегулятор ушуну баарын контролго алып иштетип тура турган терморегулятор. Ошого азыр улайбыз. Кантип улаш керек, кандай кылыш керек, азыр бүт көргөзүп берем. Ошо менен биздин инкубатор уже бүтүп деле калды десек болот. Эми азыр жумуртканыкы калды. Жумуртканын идиши, анан сырткы жабыла турган эшиги калды. Ушундай болуп бүттү азыр. Ушинтип лампочкалардын проводдорун ушинтип чыгарып алдым. Эми ушуларды азыр улап көргөзүп берем. Мына достор, азыр биз электр столбасына келдик. Электр столбасынан мунун деген могул эки провод лампочкадан келген проводдор, бул эки болсо вентилятордук. Азыр ушул лампочканыкын эң биринчи терморегуляторго кошуп туташтырып алалы. Анчын ушундай өлчөп, өтө ашыкча кылбай эле ушундай кылып өлчөп алайын. Азыр бул жерде деген биз 220га лампочкабызды кошуп атабыз, мисалы. Бул терморегулятордун могул кызыл менен кара проводу, бул болсо 220га сайыла турган жагы. Могул сары болсо бул токту ажыратып кошуп бере турган, мындайча айтканда күлчатыл деп койсок болот да. Азыр мен буга кошом. 220га кошуп алам лампочкаларды. Экөөнүкүн тең кошуп салайын, эки лампочканыкын тең эле кошуп алайын биринчи. Муну да ушунча ченеп. Силер өзүңөр жасаганда азыр менин проводдорум ушинтип сыртка чыгып турат. Силер жакшылап шашпай муну проводдорун жаап жакшылап жасагыла. Мен кийин өзүм азыр видео бүткөндөн кийин дагы бул проводдорун сыртынан жаап бир аракет кылам буюрса. Азыр видео тартканга ушундай ыңгайлуу болот да. Анткени силерге да жакшыраак көрүнүшү керек болот. Мына ушинтип экөөнү тең 220, азыр бул 220 вольттук точкага сайыла турган тарабы, мына силерге жана түшүндүрүп кеткендей. Ушинтип кошуп алабыз дагы. Азыр мындан бир проводду биз кезип алабыз. Мисалы, могу карасыныкын кезип алалы. Карага кошулган тарабыныкын. Анткени баягы күлчатыл кошкондогудай баяктан разрыв кылабыз да азыр. Разрыв кылып, бул сары проводко кошобуз. Ошондо бул күлчатыл болуп күйгүзүп, өчүрүп, лампочканы ошо температура, бизге керектүү температурада күйгүзүп, өчүрүп тургудай болот. Мындай кылабыз дагы. Мен ушинтип бат-баттан жасаганга аракет кылам.
ушундай кылып, эки лампочканыкын кошо алабыз. Кошобуз. Мындай кошобуз. Мына муну да ушундай кылып кошо аласыз. Эми бул жайга 220га бизге керектүү узун точкага узартып кошо алабыз да. Мына азыр жарымынкын изолента менен ороп салалы уже. Лампочка тараптыкы бүттү, ошон үчүн азыр ороп салайын. Достор, азыр мен 1,5 метрге жакын провод атайын даярдап алдым. Эми буну 220га кошкудайчы. Азыр муну да кошобуз. Кошуп, азыр токко сайып, лампочканын иштешин көрөбүз азыр. Ушул жагын жакшылап кыстырып, контакттарды жакшылап кыстырып койгула. Ушунда жакшыраак болот. Кийинки ишеничтүү да болгонго. Андан кийин буларды бүт ушинтип чогултуп бүткөндөн кийин ушул жерге жакшынакай кылып корпус жасап эметсеңер болот. Корпус жасап ошонун ичине салсаңар жакшыраак болот. Безопасный болот да. Бир кичинекей бала же башка бир кишиге ачылып калып контакт токко татып калбасын. Сол жактарын да жакшылап карап койгула. Мына достор, эки жагын кошуп, эки лампочканы тең кошуп даярдадык. 220га кошкудай кылып даярдадык. Эми азыр сайып иштетип көрөлү. Мына азыркы көргөзүп турган комнатный температура 28 градус. Бул 37 градуска түшкөндө давление эмесе градус уч 37 градуска түшкөндө уже иштеп баштайт. Мына азыр 28-те турат, иштеп атат да. Эми 38ге жеткенде бул өчөт. Азыр мен датчигин лампочкага жакындатам. Мына лампочкага жакындатып турам. Биякта бизде градус көтөрүлүп атат. Азыр биздики 38ге жеткенде 31, 32, 38ге жеткенде уже азыр лампочканы өчүрүп берет. Мына ушинтип андан ашырбай ушул бир температураны кармап турат. Эми азыр вентиляторлорду кошобуз. Бул жагын иштейт экенин жакшылап текшерип алдык. Анан да шашпай настройка кылабыз градусын. Мына эми биз вентиляторго келдик. Вентиляторго келсек, уже мына жанагы буга чейин айткандай кызыл полоскасы бар жагы бизге плюс. Ошол плюстарын чогуу кошуп алабыз бирге. Бирге кошуп алабыз дагы. 12 вольттук блок питанияга
азыр кошом. Мында деле кызыл плюс, карасы минус. Башлап карап текшерип койгула. Бул ток жаңылганды, сен жаңылып калдың деп карабайт. Жаңылсаң ошол жерден токко тартыласың, же жарылат, же өрттөнөт, ушундай бир токтун өзүнүн нерсеси бар. Ошон үчүн жакшылап карап, ката кылбай чогулткула. Айтпесе коркунучтуу ток. Мына эми бул блок питанияга да кошуп алдык. Эми азыр вентилятор текшерели. Вентиляторду мына токко саятам. Мына вентиляторлор иштеп баштады, үйлөп жатат. Ток үйлөп атат, эко тең. Вентилятордун эко тең иштеп атат. Бул вентиляторлор эми ток эмени, биякта абаны циркуляция кылып берет. Эми бизде азыр жумуртка салган идишибиз, ошонубуз калды, анан сырткы эшигибиз калды. Анан бияка влажность, нымдуулук бериш үчүн суу коебуз, ошонубуз калды. Буюрса электричество жагы бүт эле бүттү. Мына азыр лампочкалардыкында саяйын. Терморегулятор азыр могу градусун 27 градусту көргөзүп турат. Мына мен азыр могу датчигин лампочкага жакындатам. Акырындан градус көтөрүлүп жатат. Отуз эки градус болду уже. Лампочкага тийгиздим. 37, мына 38 болгондо уже өчтү. Мына ушинтип тынбай иштеп турат, бир температураны кармап. Азыр эми достор, биз эшигин, жумуртка салгычын, ушулардын жасаганы менен алек болосуз. Мына достор, азыр жумуртка кое турган идишти жасайлы. Турасы ички бетинен караганда 36 сантиметр болуп атат. Эми мындан биз 35 кылсак бизге туура болот, эки жагынан 0,5 чыгып турса. Жумуртканы салганда идиш тыгылып, сыгылып кирбегидей кылыпчы. Анан узунун болсо 33 кылып атам. Узун 33 болот. Мына азыр ушу менен ченеп алалы. 35тен бизге эко керек. 35, биягы 70. 35ке 35 70. Анан 33түктөн экону чыга алабыз. Ушу менен аз кезебиз. Мына достор, ушундай ящикти жаза алдык. Эми муну салабыз ичине. Мына ушуну менен уже биздин инкубатор даяр. Жумуртка басып чыгарганга. Андан тышкары биз эшигин да жаза алдык. Эми буларга видеону узартпай эле коеюн дедим. Мына эшигин ушундай алып жаза алдык. Азыр жумуртка буга салабыз. Мына ушундай. Бул жагынан жумурткаларды карап турса болот. Ошо ушуну менен инкубаторубуз жазалды, силер дагы жазагыла. Мына ушундай жөнөкөй эле жазалат. Анан достор, айта кетет турчу нерсе, ушул инкубатордагы нымдуулук сакталып туруш үчүн ушундай идишке суу куюп коебуз.
ичине куюп коюшубуз керек. Кene нумдуулук бул жерде аябай керек болот да, бизге лампочка менен иштегендиктен. Лампочка бияктын ичин кургатып ийет. Ошого суу куюп, анан жумуртканы салгандан кийин ушул сууларын карап коюп турасыңар күнүнө бир маал. Мына ошентип азыр 3 идишке куйдум. Эми азыр жумуртка салабыз. Жумуртка менде деген азыр өзүмдүн тоокторум жок. Ошондуктан биз азыр магазиндин жумурткасын салабыз. Магазиндин жумурткасын салып кандай чыгат анда көрөбүз. Кийинки видеодо ошол жумуртканы кантип бастырып чыгарабыз, кандай кылабыз, ошолорду толук видео чыгат. Ушул инкубаторда кандай басылып чыкканы боюнча алдыда кызык болот достор. Подписаться басып, катталып койгула, комментарийге түшүнбөгөн жерлериңер болсо сурагыла. Биз ар бир комментарийге жооп берип, ар бир комментарийни окуп силерге жообун беребиз. Мына достор, биз ушу магазинге барып эки түрдү алдык. Бир ушул беркинде лотокто салынып турган, анан ушундай идиште салынып турганын алдык. Экөөнү көрөбүз азыр кандай чыгат экөөнөн. Ошолорду азыр мен жумуртканы салабыз. Ошо менен биздин бүт бардык жумушубуз бүттү. Анан күнүгө бир 2 маал каралып турат. Эртең менен 9да карасак, кайра кечки бир 9да карап турабыз. Мондай жумуртканы койгондон кийин ушул жумурткага азыр метка кылабыз. Ар бир ушул тарабына метка кылып чыгабыз дагы. Ошол метканы 12 саат өткөндө ушинтип аңтарып коюп турабыз. Мына жумуртканы салдык. Азыр мен деген 20 жумуртка алып келдим. 10-10дон. Бул бөлөк магазиндики, бул бөлөк магазиндики. Мына ушундай метка кылып алдым. Бир жагына 1 деп жазып, экинчи жагына X кылып алдым. Эми ушуну эртең менен саат 9да X-ка жылдырып коем. Анан кайра кечки 9да кайра 1ге жылдырып коем. Ушундай эле кылып карай беребиз. Мына сууну ушундай кылып койдук. Ошо достор, суроолор болсо комментарийге жазып бергиле. Барыңарга жооп берем.